Кезинде босторго уюм ооруп жатат жүрөгүм аттуу чыгармалар менен аты эл оозуна алынган таланттуу инсан Айбек Карымовдун чыгармачылыктын даңгыр жолунда жүргөнүнө быйыл 20 жылдын жүзү болуптур. Негизи бул 20 жыл деген оңой эмес да. Анан ушул жылдар аралыгында эмне таптым деген ойлойсуз? Байлык таптым деп тамашалап коеюн. Бул мен эмне таптым? Ушу Алла Таала берген ушул обондорду, канаттуу кайрыктарды, обологон обондорду таптым. Анан касиеттүү, ушундай бир кереметтүү күйөрмандарды таптым. Эл сүйгүнчүлүгүнө айланган ырларды биринин артынан кийинкисин жараткан Айбек мырза кийин көп көрүнбөй калгансыз. Көрсө ал башка тармактарды өздөштүрүп, убактысы тартыш болуп калган экен. Мындай бейне арт студиясын түзгөнбүз Замир Казакбаев деген иним экөөбүз. Ошол экөөбүз бир четинен бир бутум биякта да. Ошон үчүн анан башка дагы өкмөттө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматында ансамбльде дагы солист болуп иштейм. Ал жактын өзүнчө бир түйшүгү бар деген сыяктуу да. Жана дагы Айбек мырза кино жаатында продюсерлик кылып жүргөнүн айтат. Эң биринчи Шайтан араба деген тасмага продюсерлик кылгам. Андан кийин Эгиздер тагдыры биринчи, экинчи сериялары, анан жакында жарыкка чыккан мына Жашынмак мелодрамасына дагы продюсерлик. Каражат бөлүүдөн мурда эмнеге көңүл бурасыз? Кайсы тасмалар сизди кызыктырат? Эң биринчи жанры комедияны мен жакшы көрөм, анан мелодрама. Анан сценарийдеги профессионалдуулук, анан именно ким тартат режиссердун эмесине. Анан ошол тасма албетте акчаны жумшагандан кийин кайра ошол каражат алып келеби деген бир менеджерлик дагы бир эме да, талант да. Ошон үчүн ошонун бир нерсе алып келишин дагы эске алам да, ошон үчүн. Айбек мырза каржылаган тасмалардын дагы бири Анар жолу деп аталып, анын сюжети каарманымдын жеке жашоосунан алынган деп келишет. Бул тасма менин жашоомо жакын, бирок себеби мен жашоом окшош жактары көп да, чындын элечи. Анан бирок бул тасманы мен продюсерлик кылганда эң биринчи кадамдарым болчу. Бул эң ийгиликсиз бүткөн продюсированием боюнча эң ийгиликсиз, ийгилик алып келбеген тасмам ошо болгон да. Ошон үчүн ошол тасманын атын атагым келбейт. Эми сөз каарманымдын жеке жашоосу тарапка оодо. Алгач эле ар тараптуу талант кайсы жерден атуулуу, кандай үй бүлөдө чоңоюп өскөнүн билип алсак. Ушу Кетмен төрөөнүндөгү Саргамыш деген айылда чоңойгом, ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өстүм. Кандай үй бүлөнүн дейбизби? Кандай? Үй бүлөм, атамдар чабан болчу, кой кайтарып, ат минип, жылкы айдап, уй кайтарып деген эле ушинтип эле чоңойгон жигиттерденбиз. Кыскасы тоолукмун да. Бала чактын эң жакшы мезгилдери ушул мектептеги сонун күндөр, айылда кой кайтарып жүрүп, же болбосо жылкы айдап жүрүп, ышкын терип, кымыздык терип, кымыз ичип, тиги каймакка талкан көбөлөп жеп эле чоңоюп жүргөн күндөр азыркы күнгө чейин эсимде албетте. Балалыктын эң балдай ширин таттуу мүнөттөрү ошолор экен да көрсө. Бала чагы аяктап чоң турмушка аттанганында билим алуу жаатына өзгөчө көңүл бурганын айтат Айбек Карымов. Маектешимдин бир эмес эки музыкалык билими бар экени жогорудагы кепти далилдеп бере алат. Мага көптөр ырчы болом деп келишет. Мен көбүн айтам. Ырчы болуш жөн эле асмандан чыга албайт, ал үчүн окуш керек. Окубай бир эки ырды менен популярдуу болуп, ошо боюнча жалп этип өчүп калып, кийин аябай ошол популярдуулуктун азабын тартып, ооруп, ичип, ушундай бир адамдар бар, болуп эле жүрөт деп айтам. Ошон үчүн көрөнгөлүү, обончу көрөнгөлүү ырчы болуш үчүн албетте кыргыздын улуттук аспаптарын, улуттук күүлөрүн, колориттүү обондоруна сугарылыш керек. Андан сырткары музыкалык билими болбосо кыйын. Сүйүүнү кимдер каталар, сүйүүсүз кимдер жашамак.
Жаш ырчы Гулянда менен баш кошкондо атактуу урчуны коомчулук сынга алды эле. Бул туурасында каарманын кийинкилерге токтолду. Мындай да сын пикирлерди мен көп деле уккан жокмун. Себеби мен мындай принцип менен жашайм да. Мен өзүмдүн тагдырымды өзүм чечем. Мен эмне кылам, кино тартамбы, ырдаймбы, же эртең бийлеп чыгамбы, бул өзүмдүн ишим да. Ошон үчүн мен мындай мен жеке турмушума кийлигишкен адамдарга рахмат эле айтам да. Мен аларга мындай жакшикал деп коем. Мен дагы бирөөнүн турмушуна эч качан кийлигишпейм. Себеби оруста жакшы макал бар да. Чужая семья темный лес дейт. Мен сенин жашооңо же мен тигинин жашоосун экөө урушуп атса же экөө ажырашып кайра бирөө менен үйлөнүп атса, мен эмне үчүн мен ага кийлигишим керек? Ар ким өз тагдырын өзү чечиш керек. Бирок белгилүү атактуу инсандардын жеке жашоосу баары бир коомчулукта кызыгуу жаратат эмеспи? Мен кызыгуу жарата берсин, мен эми эмне дешим керек? Бар үйүмдүн ичиндеги анам тигинтип, анам мен мынтип деп айтышым керекпи? Жабылуу аяк жабылуу. Мен өзүмдүн арабамды сүйрөп жүргөнүмө ыраазымын да. Айбек мырза менен Гулянда бир ул, бир кыздуу болушканы белгилүү. Уулумдун аты Молдо Муса. Кызым Раяна жакшы. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Чоңой ачат өзүнүн мындай тартиби менен. Мурунку никеңиздеги балдар менен азыркы балдарыңыз бирге ойноп, жолугуп турушат болуш керек. Азыр жолугуш элек, себеби баары эле жаш. Мезгил келет. Бир туугандар в любом случае катташат, достошот. Бир тууган деген бир тууган болот, каны бир. Ошондой да. Адилхан эл башына келер бекен деп суранып, адилдик акыр бир күн жеңер бекен деп чыне пауза кылып коюш керек. Элден күтүп. Мында Айбек мырза 20 жылдык отчеттук концертине даярдык көрүп жаткан кези. Ал концерт баш калабызда өтмөкчү, айтымында өзгөчө кече берүүгө даярдык көрүп жатат. Акылыңды азайтып, уnutkылат ичкилик, айылыңдын четинде да унуттурат ичкилик. Эми бул концертти колуман келишинче жогорку деңгээлде өткөрүшкө аракет кылып, 2-3 айдан бери даярданып жүрөт элем. Өзгөчөлүгү бул негизи 20 жылдык мен чыгармачылыгым деген бул канча эмеден бери күтүп жүргөн бул юбилейлик мындай 20 жыл деген 20 жыл чыгармачылыкта жашаш бул өтө кыйын экен да. Мен ушуну сездим. Бирок мен 20 жылда эмнени кылдым, эмнени кыйраттым деген суроого мен өзүм жооп бериш үчүн, элге жооп бериш үчүн ушул концертти даярдап атам да. Мунун өзгөчөлүгү эми менин 20 жылдан берки жазылган обондорум, эстрада жанрындагы ырларым, азыр дастандарым, санаторлорго жазган обондорум, ушунун баардыгын бир 3 бөлүк кылып туруп даярдадык да. Айбек Карымов менен кайрадан жогоруда сөз болгон жеке концертинде жолукмакчыбыз. Ага чейин мукамдуу обондордун ээси менен кош айтыштык.